убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы. Кутман күнүңүздөр менен кадырман угармандар жана бизди Марал ТВ Facebook аркылуу көрүп жаткан көрүүчүлөр. Түз эфирде баарын сүйлөшөбүз программасы. Аны мен бүгүн Орозгүл Арстанова алып барам. Ал эми биздин бүгүнкү коногубуз мурдагы биринчи вице-премьер-министр, экс-депутат Аалы Карашев. Аалы мырза, биздин студияга кош келипсиз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Аалы мырза, ушул сизди соңку мезгилде саясий же бир мамлекеттик кызматта көрө элекпиз. Учурда ушул эмне иш менен алексиз? Азыр учурда биринчиден мен илим менен азыр иштеп жатам. Буга чейин мындан бир 27 жыл мурда кандидаттык диссертациямды жактадым эле. Азыр ошол докторскийдин үстүндө иштеп, анан ошондой эле ар кандай могу изилдөө институттары менен эгер ошондой суранычтар болсо жардам берип, анан кээде лекция окуп, ушундай жардам берип келатам. Ушундай өзүмдүн жумушумду алып барам. Жогоруда айткандай саясий талаадан алыстап азыр илим тармагында жүрөт экенсиз, бирок ошентсе да ушул коомдо болуп жаткан окуяларга көз салып турсаңыз керек. Анан өткөн жылы ушул сиздин кичи мекениңиз болгон Өзгөн районунда жайгашкан Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча чоң саясий мындай чечим кабыл алынып, анан кыргыз-өзбек чек арасы дээрлик такталды. Анан бул окуяда сиздин позицияңыз кандай болду? Туура чечим кабыл алынды деп ойлойсузбу? Эми негизинен биринчи чоң бир маселе деп айтсак, бул коңшу мамлекеттер менен бардыгы биз 4 мамлекет менен чектешебиз. Ар бир мамлекет менен чек арабызды так мындай чечип алганыбыз бул чоң мындай кадам болду деп айтат элем да. Чечишибиз керек ошондой эле. Себеби мына дагы бир коңшу мамлекет менен акыркы өзгөчө 2-3 жылда кандай окуялар болуп атат, адамдар кетип калып атат. Мунун дагы бул жакшы эмес көрүнүштө, ошондуктан чечкенге болду деп. Ал эми могу Кемпир-Абад боюнча ошо өзүнүн чечилиши боюнча мен эми ал ар бир документтерин кандай келишим негизинде, кандай картанын негизинде эмне менен чечилгенине толук маалыматым жок мендечи. Ошондуктан бул тарап чын же бул тарап туура эмес, туура деп айта албайм да, так момундайчы. Бирок негизинен айтат элем ошол чек ара менен жалпы бардык чек ара менен такташып алган бул жакшы көрүнүш болду. Демек, чек аранын чечилгенин сиз туура деп эсептейсиз, ал эми анын кандай чечилгенине азыр баа бере албайсыз. Жок, азыр так мен мындай баа бере албайм. Себеби мен эми депутат болгондо эгер документтер колуңда болсо көрүп, баарын байырып айтсаң болот эле. Анан азыр эми так мындай көрбөгөндөн кийин айтыш туура эмес болуп калат го. Анан ушул учурда ушул Кемпир-Абадты коргоо комитетинин мүчөлөрү жана активисттер абакта жатканына 5 айдын жүзү болуп калды. Анан аларга карата ушул пикириңиз кандай? Анткени алардын көпчүлүгү айымдар, ушул айрыкча айымдар акыркы күндөрү кайрылып жатышат, бизди кармоо шарттары начар болууда деп. Негизи аларды бошотуш керекпи? Кандай сиздин пикириңизде? Менче айтат элем, баары мыйзам чегинде болуш керек. Кыргызстан укуктук өлкө. Эгерде мыйзам чегинде ошол кылмыш иш деп атат, мындай деп атат, ошол так негизделип мойнуна коюлган болсо, анда мыйзам алдында жооп бериш керек. Эгерде андай так мыйзам менен такталбаган, эгер ушундай болуп аткан болсо, азыр эми тергөө иштери жүрүп атат деп окуп калып атам да. Мен жалпы камалымдагы каражаттарынан анан анда өзүнүн мөөнөттөрү бар да, 2 айлык мөөнөт. Дагы узартса болот дегендей. Мына ошолор бүтүп, тезирээк чек коюлуп туруп, ал ошол эгер күнөөсү болсо анда соттун астында, сот гана аныктай алат, күнөөлүү же күнөөлүү эмес депчи. Сот чечим чыгарыш керек. Ал эми жалпы мына камалып отурган боюнча айтат элем, мына өзгөчө аялдар боюнча менимче аялдарды үй камагына чыгарып да койсо болмок. Үй камагынан келип да кетип ошол жерден тергөө иштеринде менимче алардын эч кимиси качып кетпейт болуш керек эле деп ойлойм. Өзгөчө аялдарды чыгарып коет деген туура болот эле деп ойлойм да. Ошол мен чынында күткөнмүн. 8 мартка карата мүмкүн аялдардын майрамына карата чыгарылат го депчи. Анан эми мүмкүн ошол жерде иш менен тааныш болбогондон кийин дагы тергөө жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Ошол кандайдыр себептер бардыр айта албайм, бирок негизги позициям эми аялдарды чыгарып койсо, ошол келип кетип сурагын берип, анан өзүнүн күнөөсү болсо жоопкерчилигин алыш керек анда. Күнөөсү жок болсо анда сот атташ керек.
Анан ушул жакында эле экс президенттер чогулуп жолугушканы белгилүү болду. Коомдо бир топ талкууланды бул маселе. Анан коомчулуктун кайсы бир бөлүгү муну кубаттаса, кайсы бир бөлүгү сындап чыкты. Негизи сиздин пикириңизде бул жолугушуу чындап эле калк арасында ынтымакты бекемдей алабы? Мен эми жалпысынан ой мына биздин президентибиздин эмилгеси менен болду. Президентибиздин ою ошол жалпы бириктирсек, биримдик болсо Кыргызстанда, мындай келишпестик болбосо деген ой жакшы болду. Ойчу. Жол мындай ниет дейинчи, жакшы ниет болду, тилек болду мындай. Анан эми бирок бул баары тең келип туруп жакшы болот эле. Бири ушундай келе турган болсо, бирок ар бир мамлекет башчынын өзүнүн убагындагы иштеген мезгилинде оң жактары бар, терс жактары бар. Ар кимисине ар кандай баа берилип келип атат. Анан ошол бирок ар бир президенттин убагында өзгөчө биринчи эки президенттин убагында кан чыгып кетти да, адамдарыбыз каза болду. Ошол Аксу окуялары, кийинки 2010 жылдагы окуялар болду, июнь окуялары болду. Ошондуктан бул жерден менимче мындай абдан мындай кыйын болот го деп атам да, ошол келип туруп бирдин баары кабыл алынып мындай болду дегенчи. Анан кийин эки жак болуп калды, эки башка бойлуу болуп калды. Колдогондор да болду, анан жок кандай болбойт дегендер да болчу. Ошондуктан менимче абдан кыйын болот го деп айтам. Алардын жоопкерчилик маселеси, ушул жоопкерчилигин тартыш керекпи негизи? Эми Албетте, сөзсүз түрдө тартыш керек жоопкерчилигин. Ошол ар бири мыйзам алдында баары тең бирдей болуп, эгер күнөөсү болуп, соттун чечими болгон болсо, өзүнүн жоопкерчилигин тартып, сөзсүз түрдө мыйзам чегинде болуш керек, баары тең карап берилиш керек. Анан ушул экс президенттердин баа берилиш керек дейм да, укуктук баа берилиш керек. Ушул экс президенттердин жолугушуусунан улай эле ушул негизи сиз дээрлик бардык президенттер менен иштешкен мамлекеттик кызматкерсиз, мамлекеттик саясий ишмерсиз. Анан Акаевдин убагында президенттик аппаратта, ушул Бакиевдин убагында вице-премьер губернатор болдуңуз. Ушул президенттердин негизи андан кийин Атамбаев менен кызматташтыңыз, ошол Сооронбай Жээнбеков менен дегендей. Анан жалпы эле ушул президенттердин эң чоң катасы эмне болду деп эсептейсиз? Ооба, мен эми ар бир президент менен иштештим. Кээде сын пикирлерди айтырып жүрдү бул боюнча, келгенде иштейт мындай деп. Мен иштегенде бир киши үчүн эмес, мамлекет үчүн, Кыргызстан үчүн болгон күчүбүздү жумсап иштедик. Эми аны баа бере турган эл да, эл баа берет ага. Ким менен иштешсек да иштешкен кишилер да баа берет го дейм. Анан эме боюнча кандай дедиңиз азыр? Негизи алардын ар бир президенттин эң чоң кетирген катасы кайсы болду сиздин? Сиз ошол ичинде жүрдүңүз да. Эми мен айтат элем, биринчи ошол Аскар Акаевдин администрациясына мен 1998 жылы келдим. Өз алдынча башкаруу отделинде, бөлүмүндө иштеп, анан кийин агрардык саясат кошулду, ал жерде иштеп. Айтат элем, мындай артты карап көрсөк, бүгүн эми Аскар Акаевдей элге ишеним көрсөтүлүп, мындай ишеним мандаты берилген башка бир да президентте болгон жок да. Себеби мына 90-жылы 27 октябрда болуш керек, менимче шайланды. Шайлангандан кийин 10 жыл абдан да элдин ишеними абдан чоң болгон да, күтүүсү да чоң болгон. Азыр мында анализдеп көрө турган болсок, мындай карап көрсөк, негизги Кыргызстандын эгемендүү болгондон кийинки биринчи мындай мамлекеттүүлүгүн түптөлүшү, өз алдынча мамлекеттүүлүгүнүн бардык тармактардан да түптөлүшү ошол Аскар Акаевдин убагында болду деп атам да. Анан аз анализдесек, мына негизги системалык түрдөгү катачылыктар, кемчиликтер көбүнчө ошол биринчи биздин президентибиздин убагында кетирилди деп айтат элем. Себеби жакшы реформа кылам деди, өзүбүздүн конституциябызды кабыл алдык, өзүбүздүн валютабызды кирдик, сомду. Анан мамлекеттик атрибуттардын баарын кабыл алдык ошол жылдары, 90-жылдардын башында. Анан мындай 2-3 мисал менен айтайын, жөн эле сөз болбосун. Мисалы үчүн жер жана агрардык реформа дедик. Жер жана агрардык реформа деп ошол мурдагы колхоз, совхоздордун баарын жоюп, жер комитеттерин түзүп, анан ал жер менен алек болуп, анан жерлерди бөлүп берүү ошо менен болуп калды. Жер бөлүндү, колхоз, совхоздордун мүлктөрү бөлүндү. Анан малдарды айтпай эле коеюн. Ири мүйүздүү балдар, мал, кой, эчки баары тең бөлүнүп, мындайча айтканда ошол бир 93-97 жылдарда биз болгон айылдагы агрардык инфраструктуранын мындай түп тамыры менен жок кылдык да, мындай айткандачы. Ошол эми
кашарларыбызды деле кирпичтерин, шиферлерин чыгарып кетти, фундаментине чейин зымдарынан бери чыгарып кетпедик, жок болду да, мындай айтканда. Ошол тармакты абдан мындай кардиналдуу кеткен экен да, азыр карасакчы, реформачы. Анан инфраструктурасында ошо менен бирге жок кылып алдык. Аны экинчи айта турган болсок, мына өнөр жайды ала турган болсок, өнөр жайды дагы ошол 90 жылдардын аягында ПИСАК деген программа болду. Бул донорлордун дагы өзүнүн талабы менен болду. Аны менен биз ошо биздин Кыргызстанда болгон бардык ошол өнөр жай ишканаларыбызды жок кылып алдык деп айтам да. Өнөр жай ишканалар дагы бөлүнүп, таралып, приватизация болуп, менчиктештирилип кетти. Анан андагы болгон станокторубузду жакшы керек болсо бүт темир кылып туруп, жөнөкөй эле кара темир кылып туруп сатпадык коңшу мамлекеткечи. Ал тармагыбызда кетиптир, ал боюнча. Анан ошол мезгилдерде социалдык тармакты ала турган болсок, саламаттык сактоо тармагын алалы. Мисалы үчүнчү ошол ар түрдүү программалар иштелип чыккан мүмкүн ойлор жакшы экен. Ошо ден соолук, ден саголут деген болду. Манас 1, Манас 2 деди. Ошо реформа болуп туруп, саламаттык сактоо тармагында дагы экиге бөлүндү. Ооруканалар өзүнчө, поликлиникалар өзүнчө дегендей СЦМ, ГСВ деп түзүлдү жаңы. Бирок мен алыс барбай эле 20-жылкы болгондо эле апатта көрсөттү го биздин саламаттык сактоо тармагынын абалы кандай экенинчи. Мындайча айтканда, анын да системаны бар мындай жок кылып алдык да, мындай айткандачы. Ошондуктан негизги ошол биринчи кеткенде кемчиликтер ошондо кетти. Анан экинчиден биринчи 10 жыл дейинчи, 10 жыл салыштырмалуу аракеттер болду. Анан өзгөчө мына 2000-жылдардан баштап 98-ден баштап дейинчи ошо үй бүлөсү кийлигише баштады. Үй бүлөсү кийлигише баштады, биринчи жубайы кийлигише баштады. Андан кийин 2000-жылды шайланып алды. Шайланып алгандан кийин балдары кетти, кызы кийлигише баштады, өзүнчө партия түзүп алып, уулу кийлигише баштады. Анан аягында мамлекетке да бул эми мамлекет башчынын ушундай болуп аткандан кийин аягында баарына тең ылдыйга дагы вертикаль менен кетти да, бүт эл да сезе баштады да. Анан ошол мына 2004-жылдын аягы 2005-жылга бышып жетти да анын баары теңчи элчи. Ошондон анан жыйынтыгы жанагы болду. Баары бийликке келебиз деди. Бир эле балдар эмес, кыздар эмес, үй бүлөсү, тууган уруктары келебиз дегендер болду аракеттер. Анан эл көтөрө албайт да баарынчы. Эл айтат го, эл баарын тең көтөрөт. Эгер ошол бийлик адилеттүү, акыйкат бийлик болсо депчи, анан адилетсиздиктер болгондон кийин көтөрө албай ошол 2005-жылкы 24-марттагы окуя болду. Кийинки президентибиз менен дагы иштештик, башталганда жакшы мындай иштештик. Жумуштар болуп атты, алдыгыда экономикалык өчтөр да салыштырмалуу болду ошол мезгилде. Муну моюнга алыш керек ошол мезгилдечи. Ойлор жакшы болду. Элдин жашоо деңгээли да салыштырмалуу биртикке көтөрүлө баштады. Бирок дагы эле ошол бир 2 жыл өткөндөн кийин кайра эле ошону эле орусча айтканда на те же грабли наступать этиле баштады да. Анан келип үй бүлө кийлигише баштады. Ар кандай мындай кадамдарга жолдор бериле баштады. Анан бирок мен айтат элем, ошол экинчи президентибизде дагы элдин ишеничи болгон, бирок эл талап кылып атканда мына революция болду, эми келгенден кийин эми алдыга кадамдар кетет аябай катуу. Ушундай бир эл мындайча айтканда баягы мандат, ишеним мандаты дейинчи бир жыл эле болду да, 1 жыл, 2 жылга чейин жеткен жок. Бака айтканда 10 жыл болгон жок да, мисалы үчүнчү. Ошондуктан тезирээк чечимдерге барып, тезирээк кадамдарга барыш керек болчу да. Анан салыштырмалуу мындай кеткен кадамдар кийин бирок кайра жанагындай болду. Эл көпчүлүк кадамдарды, өзгөчө акыркы жылдардагы кадамдарын көтөрө алган жок. Уулуу боюнча сөздөр кетти мындай. Анан жыйынтыгында 2010-жылкы окуя болду да. Анан кийинки президентибиз боюнча айта турган болсок, эми Мурза Сакман эсептеп эле коелу. Аз эле убакыт иштеди, мага баа бериш кыйын. Алмаз Шаршенович менен иштештик, ал киши менен да. Ал киши менен иштешкенде 2011-жылдан келип өкмөттө да иштедик, мамлекеттик кадр кызматта. Мен эми жалпылап айтканда аракетин кылды, мындай көп жакшы идеялар кетти. Ошол мисалы үчүн энергетикалык коопсуздук боюнча мына Кемин подстанциясы курулду. Тиги Датка Кемин
улуу чыңалуучу мындай зымдарыбыз тартылды дегендей мына коопсуздукка ээ болдук да кандайдыр бир деңгээлде. Анан чоң мындай долбоорлорго дагы бир аракеттер болду жасайм деген. Анан бирок мына үй бүлөсүндө баягы башка президенттер окшоп кийлигишкен жок. Бирок ошол эле мезгилде мурдагы шопур кийлигишти. Шопурлар деп айтайлы мындайчы. Анан кийин дагы сакчылары деген элде аябай сын пикир болду коомчулукта. Ар эмеде. Бирок негизинен мындай бир аракеттер болду да. Анан негизги муну мындай айтып кетишибиз керек чындыгын 2017 жылкы тынчтык мындай жолу менен кийинки мамлекет башчыга өзүнүн бийлигин өткөзүп берген биринчи президент болду десек болот да. Муну артыкчылык катары көрөбүз. Менимче бул туура болду. Өзү ушундай болуш керек. Өзү ушундай болуш керек. Мына президентибизди ишеним көрсөтүп шайладыкпы эл, бүткүл кыргыз эли шайладыбы? Көпчүлүк дейинче шайладыбы? Ошого баш ийип, баарыбыз тең артына биригип, анан ушу мамлекет үчүн жеке амбицияны да четке кагып туруп, колдон келген жардамын бериш керек да, баардык өзүнүн мүмкүнчүлүгүн жараша. Ар бир жараныбыз ошентсек, анан ошондо Кыргызстаныбыз оңолот да. Сооронбай Жээнбеков менен да кызматташып калдыңыз. Ал киши менен мен түздөн түз кызматташкан жокмун. Мен депутат болчумун да, ал президент болуп келгенде ал кишиге 4 жыл, 3 жыл иштештик да, ушу мен депутат болгондон кийин мен бир жолу гана эмесинде болдум, кабылдамасында, башка түздөн түз ал киши менен иштешкен жокмун. Анан ушу өзүңүз да жогоруда айтып кеттиңиз да, мисалы ошол президенттер башында жакшы баары эле аракет кылды депчи. Анан мисалы көбүнчө мынтип коомдо мындай сөздөр да, президенттер негизи жакшы эле ниетте аракет кылат, бирок аны жанында жүргөндөр көп адаштырат, жолдон адаштырат деп. Анан ошол эң көп ошол президенттердин чечим кабыл алуусунда президенттик аппарат, мисалы аппарат жетекчилердин, анан ошол эле убакта мындай ошол дагы башка бир ушул жана сиз өзүңүз айтып кеткендей жакын адамдары, мисалы ошо шопур деп калдыңыз. Негизи алар кандай мисалы таасир беришет, мисалы маалыматты туура жеткирбей ката кетип же болбосо ката кетирип жаткан учурда да сиз ката кетирип атасыз деп айтпай коюшабы? Сиз эми президенттик аппаратты жакшы билесиз да. Көп администрацияда иштедик. Эми айтат элем, биринчиден ошол мына президенттик администрацияны алалычы. Президенттик администрация бул биздин мындай бийликтеги иштейм дегендин эң бир бийик бир туу чокусу деп айтат элем да. Президенттик администрацияда бир 100-150 киши, 120 киши иштейт дейли, 126 киши. Биз биринчи келип иштегенде бир 70ке жетпеген эле киши болчу. Ошол келгендечи. Ошол эле даже ага чейин бир 56 эле киши болчу. 56 киши эле ушул эле жумушту аткарып келген да. Кийин анан 70 болду, 80, 100, 120, 130 болду, кийин көбөйүп кетти. Негизгиси ошол президенттик администрацияга кадрларды алып келгенде, ошол кадр тандоодо да аял жерге даяр мамлекеттик кызматкерлер келиш керек да. Президенттик администрацияга келерге чейин бүт мындай тепкичтерди өтүп, ылдый жакта иштеп, керек болсо чарбада иштеп, жергиликтүү бийликте иштеп, жок деген министрликтерде иштеп, министрликтен бер жагы бир башкармалыктын башчысы болуп иштеп, анан же министрдин орун басары болуп, анан президенттик администрацияга келип, уже өзүнүн көз карашы менен, позициясы менен, ою менен келип иштеш керек да. Ошондуктан президенттик администрацияда негизинен ошол профессионалдар келип иштеш керек да. Профессионалдар келип иштесе, тажрыйбасы бар кишилер, позициясы бар, билими, интеллекти, маданияты дейинчи бардык жагынан такшалган кишилер келип иштегенде президенттик администрацияда мындай иштин алдыга жылып кетиш дагы жеңилирээк болот да, мындай айткандачы, жеңилирээк болот эле. Анан ошондо дагы президенттик администрациянын башчысынан да көп нерсе мындай түздөн түз таасир этет. Ал киши эгерде чындыгы мындай айтыла турган чындыкты президентке да ачуу чындык болсо бетке айтып, ушундай болуп атат, мондай кылышыбыз керек деп бир багыттарды берип, оюн айта ала турган киши болсо жеңил болот иштешкенгечи. Ошол профессионалдар болгондо, профессионалдар түз мындай маселелерди көтөрүп, орчундуу маселелер болсо жеткизип, президентке жеткизип турса, ал кишилердин деле менимче көз караштары мындай түз болмок да. Ошол туура чечимдер болмок негизиненчи. Менимче ошол кабыл алынган кээ бир мындай туура эмес чечимдердин негизинен ушулар болуп калат да, тегерегиндеги кишилерден. Кээде мындай кокустан келип калгандар болуп калат президенттик администрацияга. Кээде бирөө айтып келип калат, бирөө суранып келип калат, тууган урук келип калышы мүмкүн. Же агасы, иниси, кудасы же бирөөсүнүн аркылуу келип калышы мүмкүн. Мына ошондой кокустан келгендерди аларда мүмкүн кыйын кишилердир. Иштейм деген ниеттери бардыр. Бирок аларды мындай даярдап
ылдыйдан бир эки тепкичтен өткөзүп, жана мен жогоруда айткандай алып келсе, такшалып келсе, ал жакта чечимдер мындай туура мындай кабыл алынат эле. Жана жол берилбейт деп айта албайм мен, жашоодо минимизировать этилет эле да. Азаймак. Себеби президенттин кабыл алынган чечими бул мындай оңдоого болбойт да. Мисалы үчүн аким чечим кабыл алса, губернатор деп коелу, эскиче айталы, ошол оңдоп коюшу мүмкүн. Губернатор да кээде туура эмес чечим кабыл алып калса, өкмөт же министрлер кабинети келип туура эмес чечим болду, кайра жокко чыгарып коюшу мүмкүн. Өкмөт дагы туура эмес чечим кабыл алса, болуп калышы мүмкүн эми 100дөн бирби, 1000ден бирби, аны президент аны оңдоп коюшу мүмкүн да, мындай кылып турупчу. Же парламент оңдоп коюшу мүмкүн, кээ бир чечим. Парламент оңдой албайт, ал эми карап мындай көрсөтүшү мүмкүн, а президент аны жокко чыгарып коюшу мүмкүн. Ал эми президентибиздин кабыл алган чечимде кандайдыр мүчүлүштүк кетип, даже жок деген мындай үтүрдөн дагы ката кетип кала турган болсо, ага болду, аны эч ким оңдой албайт да. Ал деген эң бийик кабыл алган чечим да. Ошондуктан ошондой чечимге даяр жанагындай кадрлар келип туруп, документтерди, чечимдерди даярдаса, ошондойго жол берилбейт да. Менимче ушундан болуп калды. Анан экинчиден ошол кокустан келип калгандар болду. Анан жана биринчи революция, экинчи революциядан деле мындай алып караганда, көбүнчөсү мындай принцип профессионалдык эмес, принцип жакындык, анан ошол кыйын күндөрдө мени менен чогуу жүргөн, анан ушундай болгон кишилер деп мындай келип калгандар көп болду да, ошол администрацияларгачы. Эми ал деле туура, бир жагынанчы. Ал да туура, ошол күндөр жүргөн, кыйын күндөрү жанда жүргөн, ысык суукта жүргөн, карда, жаанда дегендей жүргөн. Бирок алар келип иштеди. Иштегенден кийин аларды 1 жыл иштесин, 1,5 жыл иштеп, тарбиялап анан башка жактарга бир монтип айтып коебуз, чоңойтуп кетирет да, бир жака чоңойтуп кетирип, ал жакта жумуш кылсын. Ал жерде негизинен ошол профессионалдарды баарбир тегерегинде сактап калыш керек да. Алып келгенде гана ошол чечимдердин тобокелчиликтерди, туура эмес чечим боло тургандардын эң төмөн болот деп айтылат. Негизги кетирген кемчиликтер ушундан болду. Анан экинчиси, жана жогоруда айтып кеткендей, ошол үй бүлөнүн кийлигишкени. Эми кимде бизде кичинекей мамлекетпиз, ар бир кадам көрүнүп турат, көргөн. Ошондуктан сөзсүз менчи үй бүлөнү жакындатпаш керек да. Анан өзүңүз айтып кеттиңиз, ошо кокустан келгендер деп. Кайсы президенттин тушунда ошо кокустан келгендер көбөйүп кетти, мисалы президенттик администрацияда, президенттик аппаратта? Президенттик администрацияда эми мындай алып карап көрсөк, ошол биринчи президенттин убагында негизинен жана Советтер Союзунан тарбиялап алып келген ошол советский закалка деп коеюнчу, советский закалкадагы кишилер иштеп келген да. Биринчи өзгөчө 10 жылдык деп жана жогоруда айтпадымбы, шанс болгон, мандат, ишеним мандаты болгон деп. Ошондо негизинен мындай туруктуулук да болгон да, туруктуулук көбүрөөк болгон. Союздун келаткан системасы толук мындай ура элек болчу да. Ошол менен келип мындай тандалып эле келип аткан. Ошол 2000-жылы шайлангандан кийин ошо биринчи президенттин администрациясына да мындай кокустан келген кишилер мурда деле болгон. Эми бул сөзсүз түрдө 10% дейсизби, 15% дейсизби болуп келген. Дээрлик көпчүлүгү жана профессионалдар болчу да, ошо кете баштаган. Анан 2005-2013 жылкы жана келгендерди айттым. Эки революциядан кийин тең эле ошол келгендер болду да. Жакындары, саналаштары, идеялаштары, тарапташтары дегендей. Ал деле туура айттым го, бирок бир убакыт өткөндөн кийин баары бир жана бир система нукка келиш керек да. Ал эми ошо президентке ачуу чындыкты айтып, мисалы могул жолуңуз туура эмес, ушул кадамдар туура эмес, муну мындай кылыш керек деп айткан аппарат жетекчилер кимдер болчу? Ошондойлор бар беле, мисалы президенттерге ачуу чындыкты бетке айткан? Мен эми Аскар Акаевичтин убагында айтат элем, ошондой администрациянын жетекчиси менен иштешкеним. Бул 1999-жылы Садыркулов келди, Раматылык Медет Чаканович. Ал киши менен иштештик. Ошол киши мындай акыйкат, чечкиндүү башкаруучу болчу, мындайчы, абдан аргаик деп коебуз да, аргаик болчу. Ошол киши чындыкты айтчу кирип. Анан экинчиси ошол идеолог өзү Раматылык Аманбек Карыкулович иштегенде аябай мындай ал дагы реалдуу көп сабак алдык да, ал кишилерден биз тарбия алдык дегендей. Реалдуу да мындай эмени идеолог киши болчу ошол. Кыйын мындай президенттик администрациянын башчысы болчу. Коромбек Селичтин убагында
Эми Үсен Сыдыкович айтпастан бүт союздун закалкасына өткөн киши баягы кыйын күндөрү келип иштеди ал жерде. Эми жакшы жаман иштеп баары бир ошол чындыкты айтчу. Кийин анан Медичаканович келип иштеди, Садыркулов. Дагы эле ошо кайрадан келип 2006-жылы келди, иштеп айтты. Анан эми кийинки Алмаз Шаршеновичтин убагындагы администрациянын жетекчилеринен так мындай бетке айтылган кайсы жетекчи аны айта албайм. Мындай түз мындай болгончу. Бул мындай эле Нарымбаев иштеди, Фарид Абдезимов иштешти. Канчалык деңгээлге жеткизип айтты, алар менен мен чогуу кирип мындай көргөн жокмун да, алардачы. Түшүнүктүү. Анан ошол учурдагы бийлик келгенде ошол сиз депутат болчусуз, 6-чакырылыш тарагандан бери ошол сиз расмий кызматта эмессиз. Анан сырттан байкаган адам катары учурдагы бийлик мындай кандай иштеп атат негизи? Негизинен эми мамлекет башчыбыздын аракети абдан аракет болуп атат. Садам Кожоевич да аракет кылып ушул элдин жашоо деңгээлин көтөрсөм, көпчүлүк мындай алдыга бир реформалар жасасам, анан могу стратегиялык мааниде дагы инфраструктуралык долбоорлорду алып кетсем деген жакшы ниеттер болуп атат, аракеттер болуп атат деп айтам муну. Биринчи мына кадамдарда кетип атат ошогочу. Анан эми ошонун айтылган нерселеринин негизгиси баарын ишке ашырыш керек да, кеп ошондо калды да. Идеялар жакшы, ошол эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу азыр реалдуу бир мындай келишимдин деңгээлине, меморандум дейинчи, меморандум деңгээлине чыгып калды, кол коюлду былтыр жаңылышпасам. Бул маселе эми ошол эле темир жолду айтсак, мындан 2000-жылы Оскар Акаевичтин шайлоосу болгондо, анда уюштуруу бөлүмүндө иштейт элек. Биз ошондо пиар болуп жүргөн. Биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу 2003-жылы бүтөт. Камбар ата бирди 2005-жылга чейин бүтөт. Дагы эме болгон ал мезгилде айтып жүрүшкөн, ошол Дерипаска деген келип, Шамал сайда алюминий завод курулат. Ошо бир завод курулса эле биздин ички дүң продукциясы 36% өтөт деген ошондой пиарлар болуп жүргөн да. Бирок мына 20 жылдан ашык убакыт өттү, тилекке каршы мына ошолордун реалдуу бирөөсү дагы ишке ашкан жок да. Ошондуктан айтайын деген мына биринчи меморандумга чыкты. Ушул абдан мен ошого тилектеш элем, ошол каалайт элем, ошол ишке ашып кетсе чоң долбоорлор. Ошол эле мына Балыкчы Кошкор Кара Кече жолуна дагы өзүбүздүн күч менен курабыз деп темир жолдун бир кадамы ташталды. Эми ага сөзсүз түрдө инвесторду тартышыбыз керек. Анан биздин темир жол башкармалыгынын күчү менен аны көпкө созулуп кетет да, курушчу. Ошол эми 5 километр, 10 километр, 20 километр курулат жылына. Анда баары бир 180, 200 километрдин тегерегинде анда 5-10 километр илсек, анда бир 15-20 жылга созулуп кетиши мүмкүн. Ага да инвестор алып келсе, бирок мындай башталып келет. Ал керек да, сөзсүз түрдө долбоорлор. Анан ушулар ишке ашып кетсе абдан жакшы болот. Немесичи. Анан бюджет боюнча аткаруу бийлигинин министрлер кабинетинин башчысы дагы көп мындай мен айтып атат. Биз көбөйтүп атабыз, мындай кылып атабыз деп. Ошол жерден мен айтып кетем, мындай мен айтып жүрөм, азыр эле айткан жокмун. Былтыр Азаттыкта да айттым эле, ошол бюджет боюнча дагы бюджеттин өсүшүнө баа берген, бул республикалык бюджет менен баа берсек да, өсүшүнөчү. Анан жана консолидацияланган бюджет деп 300 миллиард, 400 миллиард деп атабыз эми. Бирок консолидацияланган бюджет деген бюджеттик кодекстен да түшүнүк жок. Кийинки республикалык жана бюджетти кабыл алып атканда мындай эле бир жерде берилбесе, мындай ушуна болушу мүмкүн. Мындай эле жалпылай эсептөө болбосо, негизинен ошол мамлекеттин киреше бөлүгүн республикалык бюджет менен баа берилсе, эгер республикалык бюджетибиз биздики 400 миллиард, 500 миллиардка чыкса абдан жакшы болуп, анда ошо абдан жакшы болот эле да. Ошондуктан бул жерде соцфонддун бюджетин кошпош керек да, ал өзүнчө бюджет, соцфондчу. Алга эми ошол эле соцфондко мамлекет тарабынан да, мамлекеттик бюджеттен, республикалык бюджеттен жыл сайын колдоо көрсөтүлөт да, бир канча 40 миллиарддын ар жак бер жагындачы. Анан ошондой эле фонддун бюджетин да кошуп коюп атат, аны да кошпош керек. Фонддун бюджети 16-17 миллиард болсо, мисалы үчүн, аны бир 13-14 миллиардын республикалык бюджеттен берилет, ага деле колдоо көрсөтүлөт да. Анан эми жергиликтүү бюджет алар өзүнчө. Ошо
айылдык аймактардын бюджеттери, шаарлардын мэриялардын бюджеттери ал такыр кошпош керек да. Bununча республикалык бюджеттин кирешебелигин көбөйтүүнүн, жергиликтүү бюджеттин кирешебелигин көбөйтүүнүн үстүндө иш алып барып, ошондон анан элге мындай так мындай айтып беришибиз керек да, момундай кетти депчи. Мондо иш болуп атат, мондо алдагы жылы болуп атат депчи. Муну дагы айтып, ошол аткаруу бийлигинен калып айтат элем, ошону так мындай айтып койсо, элге да түшүнүктүү болот эле депчи. Анан ушул учурдагы бийликке эң көп кадр саясатына карата сын айтылат. Негизи эле кадр саясаты кандай жүрүүдө? Мисалы, негизи мамлекет кадрларды кантип даярдаш керек? Себеби бул бийлик келгенде дагы, мисалы, биз мамлекеттик кызматка ушул конкурс менен алабыз деп конкурстар жарыяланып, ал ачык түз эфирлерде көрсөтүлүп жаткандай болду. Бирок андан бери кандай тандалып атат, азырынча мындай көп коомчулукка айтыла элек. Негизи эле ушул кадр саясаты кандай жүрүш керек? Сиз мамлекеттик кадр кызматында жетектеген инсан катары пикириңизди кысат. Садыр Мукожевич президент болуп шайлангандан кийин биринчи указдардын бири болуп, жаңылышпасам номер 2 указ болушу керек. Кыргыз мамлекет, Кыргыз Республикасындагы кадрдык саясатты өркүндөштүрүү жөнүндө мыйзам деп указ деп жарлыгын кабыл алган да. Ошол жерде да конкурс деп көрсөтүлгөн, конкурстун негизинде гана бардык жерде кабыл алынат деп. Анан ал жерден регионалдык резерв деген түшүнүк кирилип, ал ишке ашып жеринде акимдердин аттестациясы болуп, анан баары тең резервден гана дайындалыш керек деп кетти. Ага чейин мыйзамда болгон. Мыйзамда болгон мамлекет кызмат жөнүндөгү, муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамда ошол ачык конкурс менен келет. Анан улуттук резерв болгон, анан ички резерв болгон да. Бирок ошол негизинен мен мурдагында бир кыскача айта кетейин. Улуттук резерв болгондо, улуттук резервде кеми бир 2 жылдабы, 1 жылда дебейин, 2-3 жылда бирден конкурс жарыяланчу, ал жерге бир 30, 40, 50 биздин таланттуу дейинчи мындай жаштарыбыз, мамлекет кызматкерлери келип бүттү. Ошол тесттен өтүп, аңгемелешүүдөн өтүп келчү да, ошондон анан мына өзүм да иштеп атканда, мен иштеп атканда ачык конкурс өткөзүлгөн жок, бирок ага чейинки бар экен да резервдечи. Эң негизгиси менимче саясий эрк болгон жокко дейм да, жөн эле бир жарыя кылып, ошо бир 3-4 жолу конкурс кылдык. Улуттук резервге киргенден кийин эң элитада, эң бийик билимдүү биздин мындай профессионал мамлекет кызматкерлерди ошол кызматка коюш керек болчу да. Мисалы үчүн 40 киши өтсө, 40 кишинин көп болсо бир 2-3 кызматка дайындалып, бияктан 30-35 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл күтүп эле анан калып калды. Анан да дайындоолордо көпчүлүгү эле мындай башка жолдор менен кетип калды да. Анан негизинен улуттук резерв деп айткандан кийин дайындап атканда, мисалы үчүн бир жерге жөнөкөй адис кылып дайындасаң гана эсептебейт. Аны министр, зам министр, аким же чоңдай кызматтарды, саясий кызматтарды өзгөчө дайындаганды эсептешет да. Ушундай дайындалды, анан беркилерден айтсаң да барбайт да көпчүлүгүчү. Мына ошондой бар болчу. Ички резервде ар бир мамлекет көргөн өзүнүн жолдору бар өзүнүн. Ички конкурс менен дайындап да жүргөндөр болду. Негизинен ачык конкурс менен келчү да. Анан 2021-жылкы январь айында указдан кийин ошол регионалдык резервдер түзүлүп, акимдердин ротациясы кетти. Мен айтат элем, бул абдан туура кадам болду. Айтсам, ошол убагында да айтканбыз. Ротация болуп, жеринен түштүктөн чыган жигиттер түндүккө келип, түндүктөн чыган жигиттер түштүккө барып аралашыбыз керек болчу. Анан жеринде маданият, ошол эле салт, кыргыз эл бир элбиз деп аралашып мындай жүрүш керек да. Өзүбүздүн казаныбызды өзүбүз эле кайнай бербешибиз керек болчу да. Ошол туура кадам болду деп айтам. Анан өзүмдөн да көрдүм, мисалы үчүн депутат кезде дагы өзүбүздүн балдар болуп жүргөндө эле арыстар да көп келет эле. Бул мынтип койду, тигинтип койду, тууганына мен антип анан ротация болгондон ошо арыстар кескин төмөндөп кетти да. Төмөндөдү, баары кичине сый менен мындай сезип иш мындай кетти деп айтат элем. Анан регионалдык резерв менен кетти, акимдердин дайындоосу бүгүн ошо менен жүрүп атат бул жерде. Анан айыл өкмөттүн башчыларына келгенде, айылдык аймактын башчыларына келгенде, ошо мыйзамдын долбоорунда бизге келгенде түз дайындоо болгон. Буга чейин билебиз, ошол айылдык кеңештин депутаттары шайлап келген, каалаганын көрсөтүшүп, анан мына президенттик башкаруу формасын тандап алгандан кийин, демек ошол мыйзам долбоорунда биринчи окууда келгенде бизге ушундай келгенде, айыл өкмөт башчысын аким дайындайт, түз дайындайт, эч ким менен макулдашпайт, өзү каалаган кишини дайындайт депчи. Анан биз ошол экинчи окууга келгенде мен сунуш бергенмин, ошондо андай болбойт, айылдык кеңештин депутаттарынын макулдугу
болбойт, такыр кабыл алынбай турган болсо анда жок дегенде ошол бир электен өтүш керек келаткан талапкер. Ага бир кандайдыр бир квалификациялык талаптары болуш керек, мамлекеттик кызматта иштеген мындай тажрыйбасы болуш керек, стажы болуш керек, жетекчилик стажы болуш керек дегендейчи. Анан ошого муниципалдык резерв деген түшүнүктү биз сунушталганбыз да. Муниципалдык резерв болуп ачык конкурс жарыяланса, каалаганы келип катышса, Кыргызстан жараны, Россияда иштеп аткан болобу, квалификациялык талабына жооп берсе эле келип катышып өтсө, же башка мамлекетте иштеп аткандар болобу, жаштарыбыз өзүбүздөн болобу деп анан ошол муниципалдык резервден кирилип, бүгүнкү күндө ошо дайындоо дагы ошол муниципалдык резервден жүрүп атат да. Анан мен муну дагы эле айтып келип атам, азырда ошол мыйзам кабыл алынган, бирок мыйзам алдындагы актыларды кылганда дагы ошол мисалы үчүн ошол резервдерден 3 мамлекет башчыбыз дайындай алат, калган киши бирок 3 айдын ичинде ал резервге кириш керек деген дагы бир жободо киргизиптир да. Мен да муну сын катары айтып келатам, мыйзамда так жазылып турат. Бул анткен менен силер мамлекет башчыбызга да мындай жана орусча айтканда медвежий услуга кылып атасыңар. Андан көрөк резервге кирип эле 3 ай деп эле мына кирип, анан резервден конкурска эле кирип анан дайындаса туура болот ошол депчи. Себеби мыйзам бийик турат да, мыйзам алдындагы актыларданчы. Ушундай нерселер да бар да. Анан экинчиси буга чейин эми жалпы системаны алсак, дүйнө жүзүндө бул англосаксонская система деп коет. Бул ачык конкурс менен келет да. Кайсы кызмат болбосун ачык гана конкурс жарыяланат. Бул эми ошол Америка Кошмо Штаттарында, Улуу Британияда, анан романо-германская система деп коет. Бул жабык система менен да бир кирип атканда кирет мамлекет кызматка, калган жана тепкич менен катардагы адис, башка адис, зав сектор болот, анан бөлүм башчы анан өйдө кетет да. Ошол эки система менен. Анан бизде Азия мамлекеттеринен Кореяда, Японияда ошол жабык система менен системасы иштейт да. Бизде буга чейин негизинен ачык система иштеп келген да. Ачык система менен болуп келген. Анан мурдагы жылкы октябрь айында мыйзам кабыл алынгандан кийин эми азыр айтат элек мындай ортосунда болуп калдыбы депчи. Себеби азыр мамлекеттик органдарда, министрликтерде, административдик ведомстволордо азыр резервден гана дайындалат деп койгон да. Ал резерв ар бир мамлекеттик орган өздөрү өткөзөт. Ал ага чейин мамлекеттик кадр кызматы болчу, булар өздөрү өткөзөт конкурсту. Анан ошо киргенден кийин, резервге киргенден ар жагына кайсы кызматка барат? Буга ага чейин ачык конкурс ар бир кызматка жарыяланчу да. А мында кайсы кызматка барат? Аны ошол мамлекеттик орган жетекчиси чечип калат да. Министриби, ошо агенттиктин жетекчисиби. Бул жерден дагы мындай жабыкыраак болуп калып атат, система ачык эмес. Себеби эми бардыгы ошол акыйкат болсо, мындай тең мындай болсо жакшы болот эле. Себеби мамлекеттик орган резервине киргенден кийин ал киши кайсы кызматка барат? Катардагы адис болуп барабы, же бир башкармалыктын райондогу жериндеги жетекчиси болуп барабы, аны министр гана чечип калып атат да. Ушул жерден кээ бирки мындай айтайынчы, татыктуу кызматкерлердин да укуктары кичине тебеленип калышы да мүмкүн да, тажрыйбалуу кишилердинчи. Бир кишиден да көз каранды болуп калып атат бул жердечи. Ошондуктан муну дагы андан ары өркүндөтүп кетиш керек да, бул механизмдичи. Ошол бир кызматка болобу, же кызматка караганда кандай бир квалификациялык талаптарын күчөтүшүбүз керекпи? Шундагы мындай күчөтүп алып кетиш керек деп айтат элем бул резервдерди. Так негизинен ушул резерв болгону туура, конкурс болуп бир электен өткөнү туура. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Биз мындай баа берүү системасын өркүндөтүшүбүз керек да, KPI системасын. Биз муну 2014-жылдан баштап бир элементтерин дейинчи, ошо KPI-дин системасынын ошол өзүнүн жасаган ишинин жыйынтыгына баа берген боюнча системаны кийре баштаганбыз. Кийиргенбиз бизде ар бир ошол мамлекеттик кызматкерди ар бир министрликте, ошо тармактык министрликтерде статкатчы деп койчу. Статкатчылар жылдын жыйынтыгы менен баа берип, ошол ар бир кызматкерге 4 деңгээлде баа берчү да. Өзүнүн кызматына тастыкталат, ал келет, анан кызматтан жогорулоого рекомендация берилет деп, сунуштама берилет деп, анан туура келет, анан 6 айлык жанагы испытательный срок менен, анан не соответствует деп койчу да, ал келбейт кызматыначы. 4 градация менен берилет болчу. Башында бул эми мындай жакшы мындай кадамдар кетип иштеле баштаган. Анан дагы бир эмени айтып кетишим керек. Өзгөчөлүктө эгерде ошол жогору кызматка сунушталат дегенде конкурс жок, бир тепкичке ошол мамлекет кызматкер дайындала алат эле да. Мисалы үчүн зав сектор болсо бөлүм башчыга, сектор башчы болсо, бөлүм башчы болсо башкармалыктын башчысына эч кандай конкурс жок. Мындай карьералык планирование кылып кетсек, пландоону кылып келсек болот эле да. Анан экинчи дагы материалдык дагы мотивациясы бар болсо ошол баалоонун
эгерде ошол жогорку кызматка сунушталат деген бааны ала турган болсо, анда ал айлык акысына 5%дан кошулмак да. Катардагы эле өкмөттөн эле башка ажис болушу мүмкүн. Бул эгер адептүү өзүнүн кызматын жоопкерчиликтүү аткарса, жыйынтык болсо, анын 1 жылда 5%дан кошулуп турса, 10 жылда 50%га айлык акысы көбөйүп калып атпанын. Ушундай бир мындай шыктандыруу жагында мотивация каралган болчу да, ошол баалоо. Анан ошо биринчи жылдары иштеди, кийинки жылдары эми устаткачылардын дагы ар кандай себептери менен көпчүлүк субъективдүү жакка кетип калышты деп айтат элем да. Баа бергенде дагы эми кимисине жаман көрүнөлү, буга жаман көрүнбөй эле коелу, эми коллективге мындай кылбай эле коелу деп, анан баарын тең эле отличник кылып койду да. Баары тең эле сунушталат өйдө жакка, анан ушундай деп эле анан мотивация деп жанагы айлык акысынан да кошулат деп эле, анан айлык акысы итак эле аз, булардыкын көбүрөөк боло берсин деп койду. Бул өтө туура эмес болгон. Эгер ошол KPI системасын биз туура ошондо алып кеткенибизде башкача бүгүн болот эле да, мындай жеринде жылыш болот эле, ар бир ошо жыйынтыкка иштейт эле мамлекет кызматкер. Анан 2021-жылкы кабыл алынган мыйзамда баалоо эмес, аттестация да кирилди. Аттестацияны мен айтат элем, бул мен каршымын ага. Ошол жогорку кеңеште да айтканмын. Бул эми кайра 20-жылымга келип атабыз да. 90-жылдардын аягында, 2000-жылдардын башында аттестация деп эмне себептен каршымын, аны да айтып коеюн. Себеби 3 жылда, 2 жылдагы, 3 жылдагы, 2 жылдан кем эмес деп жазылган мыйзамда 3 жылдагы бир аттестация өткөзүлөт. Биринчиден ошол адам экзаменге даярданганда, мисалы үчүн 2 жыл, 10 ай, 11 ай жүрүп, жумуш кылбай эле жүрүп, анан аттестацияга 1 ай калаганда даярданып туруп, экзаменге даярданганча, аттестацияны өтүп кетсең, өтүп албаган кайра да жүрө берсең болот дегенде болот да, ошо айтсамчы. Анан бул бир жагы. Экинчи жагынан жакшы эгерде сен ошол окуп туруп экзаменди тапшырып өтүп кетсең, анан окубай коррупциялык жакка тобокелчиликтер көп болуп кетет да. Ошол комиссиядан жетекчиден чогултмай башталат, муну кылмай башталат, тигинтмей дегенчи. Ошондуктан бул 3 жылда мындай айтканда 2-3 жылда бир гана баа берилип кала турган болуп атат да. Ал эми жанагы баалоону кире турган болсо, оценка боло турган болсо, KPI системасынын канда ошол керек болсо жума сайын бөлүм башчы өзүнүн 3 кызматкер, 5 кызматкерине жума сайын баа берип, башкармалыктын башчысы айына 1 баа берип койсо, алдын ала бааны кварталына да бир чыгарып койсо, анан жылдын жыйынтыгы менен мындай акыйкат баа берилиш керек да. Ошону өркүн өтүп кетсек, катуу талап кылып ошо баа берип аткан комиссия болобу же статкачы жок эми, же бир министрдин орун бастарына жүктөлөбү ошол. Шуну кийирсек абдан жакшы болот эле деп айтат элем да системаны. Анан ушул жергиликтүү өзүнүздү башкаруу реформасы тууралуу дагы мисалы канча жылдан бери айтылып келет, анан бир канча аракеттер болууда. Анан ушул акыркысында өкмөт ошол түп районуну мисал кылып, ошол жана пилоттук режимде деп айтып, ошол үлгүсүн көрсөттү. Негизи ушул канчалык сиз байкап көрдүңүзбү? Түп району боюнча жана айыл өкмөттөрдү ирилештирип, айылдык бирдиктүү аймак деген ушундай аталышта сунушташпадыбы? Эми бул административдик аймактык реформа деп келебиз да. Муну биз бир жагы бир 23 жылдан бери айтып келатабыз да. 20 жылдан ашыктан бери ошол бизде 4 деңгээлдүү башкаруунун кереги жок, областтын кереги жок, же райондун кереги жок деп айткандар болду. Кийин айткандар болду. Биз ошол аймактык эле райондорду кылып коюшубуз керек, бир 15-ти, 20-ны деген да сунуштар болуп келди. Анан 2007-жылы бир концепция кабыл алынды, 2012-жылда кабыл алынды. Ошол келип бир мөөнөтү менен биринчи айыл өкмөттөрүн ирилештирүү, анан райондорду ирилештирүү, анан областтарды карап көрүү деп тилекке каршы бирөө дагы бүгүнкү күнгө чейин мындай ишке ашкан эмес да. Баары келгенде эле кое тур, анан эл дүрбөбөсүн, анан эртең шайлоо болот, шайлоо өтсүн, анан мындай деп эле ар кандай шылтоолор менен келген да. Анан бир гана эми айтып коюшум керек, анда акыйкатчылык үчүн бир гана кадам болгону бул 2012-жылы ошол областтагы областтык мамлекеттик администрация институту жоюлуп, ага ошол өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү деген жаңы институт кирилди. Азыр президентибиздин ыйгарым укуктуу өкүлү. Ошол өкүлдүн институту кирилип, бир аппарат бир 2 эсе кыскарып, анан бүгүн ошол иштей баштады. Бул бир кадам болду. Анан жана губернатор деген жок болгон ошондо 2012-жылы. Анан экинчиси могу шаарлардын астында айыл өкмөттөр бар болчу да. Мисалы үчүн Бишкекте Чоң Арык, Ошто Жапалак, Жалал абадда Тайгарайт дегендейчи.
Караколдо менчик пристан болуш керек эле, ошол айыл өкмөттөр болуп, ошол айыл өкмөттөр жоюлуп, шаардагы бир аймактык башкаруусундай болуп кийилип калды, ошол жоюлду. Андан башка бир чоң алгылыктуу кадам ташталган эмес. Анан азыр эми мына Мамлекет башчысынын эмилгеси менен ошо башталды, бул пилоттук болуп башталды бүгүнкү күндө. Ошол Түп району деп окудум мен да указды. Ошо 5 айылдык аймагына калтырып атабыз деген болуш керек менимче. Бирлештирилди. Эми бул жаңы эле башталды, мына бир 2 ай болду дейли. Менимче мунун жыйынтыгы менен мындай баа беришибиз керек го. Жыйынтыгы менен карап туруп 6 ай, 1 жылдан кийин көрөлүк. Андан ары бүт республика боюнча кандай кылып жайылтабыздай депчи. Анан бул башкаруу боюнча да сөз болуп калды, мен айтып кетейин позициямдагычы. Азыр эми бизде мындай болуп калып атат да, борбордук бийлик деп коелу, республикалык бюджетибиз бар. Анан жергиликтүү бийликте аймактарда, анан шаарларда, эл жашаган пункттардачы. Ошо эки жакта бийлик да бар, каржы да бар. Маселен анча майда болсо чече алат да, жергиликтүү бийликтечи. Ал эми ортодогу мына райондук мамлекеттик администрация, анан президенттин областта өкүлчүлүгүндө экөөндө тең бюджети жок. Губернаторда кадрдык укуктар да жок. Районго мына акыркы мыйзам менен бердик, ошол борбордук бийликтин жериндеги башкармалыктардын жетекчилерин ошол аким дайындасын депчи. Эми бул күч органдарынан башкасы да, статистикалык комитеттен башкасы берилсин дедик. Бирок аларда могу бюджеттин 2023 жылдын 1-январынан өзү мыйзамда каралган болчу да. Ал да биздин сунуш болгон, мен сунуш бергенмин. Ошол эки ошончо элде менимче акыйкат сын пикир айтылып атат. Ошо губернатор да эскиче эле губернатор дейт, анан келип анан эмиш кылып атат, маселе чечпейт, барсак анан келип эле өкүлчүлүктүү функцияны аткарып калып атат, аэропорттон келип тосуп алат, анан лента кесип эле калып атат депчи. Анан акимге келгенде дагы чоң маселени чече албай калып атат. Ошондуктан райондук бюджет болуп, ошол эки деңгээлдин бирөөсү базалык түрдө болуп туруп, мамлекеттик вертикаль болуш керек сөзсүз түрдөчү. Базалык түрдө болуп, ошону күчтүү бир мындай жергиликтүү мамлекеттик орган болуш керек да, маселе чече турган. Ал эми ошо кадрдык укугу бар, анан бюджети болуш керек да. Район мүмкүн райондо эмес, райондун бюджети боло турган болсо, ошо жериндеги айылдардагы бир көпөрө салып коебу, жайлоонун жорун тазалап коебу, мисалы үчүн ошол жеринде чечип койсо болот да. Маселен чече турган өнүгүү бюджет менен берсек, азыр эми бардыгы могу бизге каржы министрлигине келип калып атпайбы, Бишкеккечи. Анан депутаттарга кайрылып калып атат. Сен айтып чечип бер, мынтип бер деп. Аны эгер жергиликтүү бюджетти кылып туруп, өнүгүү бюджети менен ала маселе чече турган кылып бир 50 миллион, 100 миллион, чоң райондордо 200 миллион бере турган болсок, биринчиден жергиликтүү бийликтин, жалпы мамлекеттик бийликтин да башкаруу системанын аброю көтөрүлөт эле. Себеби жерине келип маселе менен келсе, маселесин чечип кетет эле да жарандарыбызчы. Анан экинчиден ошол жеринде дагы бир 60 дейинчи, 60% жергиликтүү маанидеги маселелерди азыр баарын тең эле Бишкекке келип атпайбыз. Ошо жеринде чечип койсок болот эле да. Ошондуктан бул административдик аймактык реформа сөзсүз керек, пилоттук болгондой болот. Анан ошо жеринде күчтүү мамлекеттик башкаруу системасы болуш керек. Бир деңгээл болобу, эки деңгээл болобу. Област болгондо област болсо, областка да толук кандуу анда укугун берелик. Кадр чечсин, бюджет болсун, маселе чечсин. Анан жоопкерчиликтүү дейинчи, күчтүү жоопкерчиликтүү өз алдынча башкаруу сөзсүз түрдө болуш керек да. Себеби күнүмдүк биринчи кандай маселеси болосун, элдин келген маселеси бул өз алдынча башкаруу органдары да. Бул шаарлар, мэриялар, анан айылдык аймактын башчылары. Анан ушул эми сиздин депутаттык ишмердүүлүгүңүз тууралуу айтсак, 2017-жылы парламентке сиз КСДПдан депутат болуп келдиңиз. Анан убагында ошол КСДП партиясы парламентте көпчүлүктү түзүп, ошол бийликтин партиясы деген күү менен ошол бир топ саясий чечимдерди сиздер кабыл алып, ушундай партия кабыл алып, фракция. Анан ошо партиянын дымагы дагы, салмагы дагы күчтүү болчу. Бирок ошо азыркы убакта мисалы КСДПны эстеген деле киши жок, анан ошол саясий салмагы дагы жок. Негизи бул нерседен сиз өзүңүзгө кандай сабак алдыңыз же чыгардыңыз? Себеби кайсы бийликтин тушу болбосун, ошол мындай бийликке ыктаган же болбосо бийликтин партиясы деген ошол фракциялардын мындай жүрүм туруму да башкача болуп кетет эмеспи? Ошо парламентте өзүңүз да көрүп атсаңыз керек. Анан сиз ушул мындан өзүңүзгө кандай сабак чыгардыңыз? Анан ушул башка ошол бийликтин партиясындамын дегендерге мындай кандай кеңеш айтат элеңиз? Мен айтайын дегеним, мына бизде эми партиялык курулуш дейинчи, партийный строительство деп коелу. Бул азыркы эң башталгыч этабында да,
эң эски партия дегенибиз 30 жыл эми арам калып атпайбы. А дүйнөлүк практикада 100 жылдап, кылымдап, 200-3 жылдап түптөлүп калган партияларда. Анан ошондуктан ушун негизги ушундагы дейм да, еще мындай рыхлый да партияларыбыз биздики иши. Себеби кайсы дээрлик көпчүлүк дейинчи, партияны ала турган болсок бир кишинин артында түзүлүп атат да. Мисалы үчүн Атамекен партиясы болсо, Өбүрөк Чиркешевдин артында түзүлдү. СДПК партиясы болсо, Алмаз Шаршеновичтин артында түзүлдү. Республика партиясы деп болду, Өбүрөк Токтолуштун артында түзүлдү. Ата журт партиясы Камчак Кыдыршаевич ошол артында түзүлүп атат негизиненчи. Анан кишиден түскүз гана аты менен болуп калып атат. Анан партия деген кандай болгондо ошол идеялаштар, бир ой пикирлер туура келгендер, өз ыктыярлары менен баары чогулуп келип, жеке бир кызыкчылыкты көздөбөй келип анан бир чоң бир платформа болуп мындай бир түзүлгөн болсо, ошондо көбүрөөк мындай туруктуу бир партиялар болот эле деп айтат элем да. Азыр эми бул мындай эми курулуп келатат партиялык түзүлүш биздечи. Эми бул келечектин иши да, жанагындай болушчу. Ал эми өзүмдүкүн айта турган болсом, мен эми мындай бир партиянын мүчөсү эмес болчумун. 2015-жылы ошол штабта жардам бер деп, штабта мен шайлоонун астында штабта иштедим. Азыр ачык эле айта берсек болот. Ошол эми дайыма эле айтып жүрөм, муну делечи. Тизмеге кириш дагы ойдо жок болчу, депутат болуш дагы. Биз ошо штабта иштегендер эң акыркы 119 болсом керек эле. Анан ошол шайлоого бир 2 күн, 1-2 күн калганда анан ошол мен кичим экеним Өзгөн районунда. Сен ошол жерденсиң. Ал жерде кыйыныраак болуп атат. Киши жок болуп калыптыр. Сен мындай кел деп жылдырышып, партиянын жетекчилиги ошол 54-кылды. Анан съезд болгон күнү карасам 47 болуп турбуз ошондочу. Анан 47 тизмеде болуп кеттик шайлоого. Анан 1,5 жылдан кийин кезек келип, андан да бийликтин партиясы болгондон тияка кызматка кеткени бар, мындай кеткени бар, аз башкача себептер менен кеткени болду. Ошо менен анан кезек келди. Кийин 2017-жылы анан партиянын мүчөсү болуп, КСДП партиясынан депутат болуп келдим. 2017-жылы президенттик шайлоо болду. Анан кийинки ошол жаңы шайланган президент менен ага чейинки эки достун мамилелерин да көрдүк. Анан ошол жерден терилип көрүнүп калды да. Партияда да кимиси кандай позицияда болот. Анан кимиси кандай ой менен келген, максат менен келген. Ишенген бир мындай партиялардан мурдатан жүргөндө ишенгендеринен бир 5-6 бир 10 чакты калды го деп, калгандардын баары ар жакка кетишти ошондончу. Ошондуктан менимче ошол качан системалуу түрдө ошо партиялык түзүлүш бизге бир мындай ага убакыт керек эми бир жеткенден кийин анан бир кишиден көз каранды болбой бир идеялаштардын тобу болуш керек деп айтам да, партиянын түзүлүшчү. Анан ошол КСДП партиясында ошо таасирдүү болуп жүргөн депутаттар, ошол сиздердин саналаштарыңыздар азыр жолугушуп турасыздарбы? Негизи мамилеңиз барбы алар менен? Мен атайын бир чалышып, бир жерге жолугалы, анан мындай деп эме болбойм. Андай жок, дайым жолугуп турган. Бирок мындай жакшылык, жамандыкта же башка бир иш-чараларда жолугушуп кала турган болсо, көрүшүп калсак, сөзсүз түрдө баары менен тең жакшы учурашып, сурашып, кандай кылып атасың, эмне кылып атасың деп антып турам. Мамилем баары менен тең түз, баары менен тең бирдей, баарын тең сыйлайм. Бир эле КСДП эмес, баардык ошол жогорку кеңеште чечкен кесиптештерим менен дагы мамилебиз түз, баарын сыйлайм. Анан ушул сиз 2021-жылда парламенттик шайлоодо ошол өзүңүздүн кичим экениңизден бир мандаттуу округтан койдуңуз, талапкер болуп, бирок кийин кайра баш тарттыңыз. Буга эмне себеп болду же соодалашуу болдубу? Жок, ошол башталганда бардык, биз кичине кичирээк бардык, ал жерге айтыш керек. Бул жактан да жана мыйзамдар да коргоп жүрүп. Анан баргандан кийин жеринде көрдүм, эл менен сүйлөштүм, кыдырдым. Мен бирок эми айтышым керек, ошол 5 жыл депутат болдум, 4 жылдан ашыкчы, 5 жылга жакын жеринде эми аракет кылдык, элге кызмат кылганга, көп көйгөйлөрүн чечкенге аракет кылдык. Анан мындай жакшы эмебизде бар болчу, мындай шанс деп коеюнчу, барганга түзүндө качкан. Анан жеринде көрүп, кийин көп айтылып жүрдү. Була соодалашты, мындай болду. Жок, мен ошо эл менен баары менен сүйлөшүп көрүп туруп карасам, мындай өтө мындай пас бир мындай кадамдар кетти да. Ошол компаниянын да жүрүшүндө дагы көрдүм да, ар кандай жерлердечи мындай ушундай өзүм көрүп, анан эл менен сүйлөшүп, анан чогултуп эле мен бир 1000дей киши келди.
бир 400-500 келет деп ойлодук эле. Келип анан элдин астына чыгып, рахматымды айтып, анан ошол жерден мен айттым бир сөздү, ошол мага мен үчүн ушул бир райондон элисиңер кылымдап жашаган, элдин биримдиги, элдин ынтымагы, кандай гана мансап болбосун, анда мен үчүн бийик турат. Ошон үчүн бөлүнбөгүлө, урууга бөлүнбөгүлө, көчөгө бөлүнбөгүлө, ынтымакта бирге болгула, себеби биз түбөлүк дагы жашайбыз. Бул саясат бүгүн бар, эртең жок, кетет ал деп ушундай сөзүмдү айтып туруп, анан мен өзүмдүн талапкерлигимди алдым, мен мындай шайлоого качпайм деп кетип калдым да. Бирок дагы бир белгилеп айтайын, эч ким менен соодалаш да болгон жок, сүйлөшүү да болгон жок. Барып туруп айтып да жүрүш да буга кызмат берет, мындай болот деп болгон жок эч кандай. Мен муну эфирден да айта алам. Бул жеке менин өзүмдүн чечимим болду. Себеби ошол элдин биримдиги мен үчүн абдан бийик турат. Анан ошо сизге соңку суроо болсун, ошо бийликтен сунуш түшсө, мамлекеттик кызматка барууга даярсызбы? Негизи эле сиз алдыда өзүңүздү кандай бир саясий кызматта сынап көрүү ниетиңиз бар? Эми сунуш түшсө деп эмес, мен дайыма айтайын да. Кайсы жерде болбосун, эгерде ушу мамлекет үчүн, Кыргызстаныбыз үчүн, өзүмдүн элим үчүн керек болуп бир жерден кызмат менен пайда алып келе турган болсом, мен кайсы жерде болбосун иштөөгө даярмын. Кызмат кылып берүүгө да тикеден тикке туруп бергенге мен даярмын да, иштеп бергенгечи. Анан сунуш болуп, эгерде ошол болгондо дагы жөн эле барып эле эптеп эле кызмат алыш үчүн эле барып эмес. Сен ошол жерден бир алдыга бир пайда алып келе турган болсоң, жумуш алып бара турган болсоң, ошол жерде бир пикирлештер боло турган болсо, ошого көзүм жетсе, ошондой болгондо анан барып иштесең болот да. А так мен Кыргызстан үчүн мамлекет иштегенге даярмын ар дайым. Ошол өзүңүздү саясий кандай кызматта көргүңүз келет келечекте? Себеби жакында ошол мындай кептер жүргөн, ошол сизди ошол өкмөт башчы, министрлер кабинетинин төрагасы болгонго мындай аракети бар деген. Жок, мен эми кандай десем, бул жерден эми өзүм барып аракет мындай эмес да, мындайчы. Мен дагы бир айтайын, кайсыл жерде керек болсом мамлекет үчүнчү ошол жерде иштегенге даярмын. Андай сөздөр жүргөн, жалпыга малына каражаттарында да чыгып жүргөн. Бул эми кече күнү эле, мурда күнү эле, былтыр эле чыккан жок. Бул 2012-жылда эле ошондой сөз болгон, 15-жылда болгон, 17-жылы, кийинки мына 21-жылы сөз да, сөз болгон. А так биз эми андай өзүң барып жүгүрүп мындай жок. Эгер сунуш болуп иштеп, мамлекет башчыбыз иштеп берип, могу жака иштеп бериңиз керек десе, кайсы жеринде болбосун, кайсы мамлекетти көргөн болосун иштегенге даярмын. Ал мырза, бизге убактыңызды бөлүп, ушу кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Рахмат. Кадырман угармандар жана бизди Facebook аркылуу көрүп жаткан көрүүчүлөр, биз ушуну менен баарын сүйлөшөбүз программасынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде конокто ошол мурдагы вице-премьер-министр, экс-депутат Алы Карашев мырза болду. Ал эми эфирде мен Орозгүл Арстанова алып бардым. Кийинки эфирлерден жолугушканча саламатта туруңуздар. Депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы.